Мен артымда Жайыл районундагы психикалык жактан жабыркаган аялдар жашаган социалдык стационар турат. Кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери чыгарган видео сүрөттөрдөн алардын айрымдары бош бөлмөдө, жылаң айлак, кийимдери бар, айрымдардын кийимдери жок. Айтор зара ушатуу үчүн бир жалгыз чака коюлган шартта мындай видео сүрөттөр тараган. Биз азыр чындыгында алардын шарты кандай жеринен таанышканы келдик. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. Аялдын эч кандай керебети жок, бош, мындай анан бир чака туруптур, өзүңүз деле көрдүңүз. Анан азыр элде чынында суроо көп. Бул мындай эмнеге мындай карап атат, эмнеге мындай мамиле болуп атат, аларга мындай тиешелүү жардамдар балким сиздерге жардам көрсөтүлбөгөн үчүн ошондой шартта кармап атасыздарбы, мындай айтор сурообуз көп да, ошон үчүн алыстан ушундай келдик, бир жооп алалы. Кече көрүп атпайсызбы жанагы эмеге чыкканда эл баары эле реакцияга ээ окмуш болуп, мен чынын айтсам кече бизге комиссия келип отуруп, мен аларды караган убактым болгон жок да. Кечинде барып карасам, жылып кеткенме караңы жатып Инстаграмдан таап көрдүм. Эмесинде окуп көрдүм комментарийлерди. Комментарийде эми бизди жырткыч, мыкаачы жанагындай коркунучтуу бир эме кылып көрсөтүптүр, айтып атышат элдер жазганы боюнча. Бир жүрөгү жок, ушундай ташбоор, ушундай эмелер экен деп жазгандарын окудук. Ошон үчүн баягы средства массовой информацияга мындайды чыгарбайт болбойт. Анткени түшүнө албайт аны. Мен сиздерге айтып берейин эмне үчүн. Бул жерде 250 орунга расчёттолгон мекеме, бүгүнкү күндө 245 жашайт. Бул лечебный учреждение эмес, бул социальный стационар учреждение, то есть социалдык жилье да. Бул жерге үйүндө карай албайт, карагысы да келбей, отказ кылып, берден отказной жазып, биз бардыгын отказ кылабыз. Опекадан дагы тууганчы барын чыштап, ошол жерге чыштап кетет. Ошол жерде 245тен бир 10-15%ники бир жылда бир жолу келет, кээ эки жолу келип тургандар бар. Калганы келбейт. Өткөрдү, ошону унутту да. Анткени бул эки корпус, бирөөсү тяжелый деген ошо 66 жашайт жерде. Өзү 70 орундук. Эмне үчүн аяк тяжелый? Булардын оорусу, диагноздору: шизофрения, олигофрения, параноидная форма, деменция, тяжелый умственный отсталость, умеренный ар кандайлар бар. Эпилептиктер да бар. Ошолордон берден булар обычный шизофреник деле. Бул психический оору, психохрониктер, прогресс болбойт буларда. Инвалидность постоянно берилет. Булар уже бир канча жылдан бери биринчи срочныйда турушат, текшерип, баягында болбой калганда уже постоянно өтөт. И булардыкы прогресс редкий случай болбосо, эми может аябай эле бир супер эме болбосо, только регресс кетет. Артка ухудшение кетип берет да. Жылдан жылга булар навыктары терицетип баштайт. Ошон үчүн бизде турда терапия кичине бир нерсе жер шыпырып, чөп отоп, гүлдөр сугарып, да жеңил жумуштар кылып, сүрөт тартырып, оюндар бар. Оюндар жана конструктор эме чогултуп, домиктерди. Ошентип баягы моторикаларын кармаш керек да. Бара-бара каш кармай албай калышат. А булар ошо стадияга жеткендер, медицинский терминде тяжелый умственный отсталость, дошедший до стадии идиотизма деп айтылып калат да, ушундай термин бар. Аягында уже азыркы жана тартып кеткен, ошо көткөн. Алтоо тамак жеп атканын да билбейт, каерде жүргөнүн, эмне кылып жатканын да билбейт. Сөз сүйлөй албайт, сүйлөсө түшүнбөйт. Жана отура берип жана поза лягушка кылып калган алардыкы. Тургузса деле болбой тырыш, буту бүктөлүп турат. Анан буларды колтуктап көтөрүп барып тамак алып барат. Общий тамак ичет. Общий эме столовый деле, ошо жерде өзүнүн ичинде корпуста. Жатканда кадимки эле палаталарда жатышат, өзүнчө ошо палатада, бирок тигил эле палаталарда. Эмнеге ошол алты ошону мен ошо айтып келатам үчүн. Ошондой шартта кармалып турду. Андай шартта эмес, ал мындай да. Анткени мурда келип жүргөн старший, ал айтып, бу жерде аябай өзгөрүптүр. Мурда бияк страшный эле, столовойдо страшный эле, баня страшный эле деп. Азыр деп мындай оңолуптур, бияк мындай оңолуптур деп келип, жакшы деп кетишкен. Быйылкы келгенде бул өзү жалгыз келди, башка бир бала менен. Анан как өзү старший сыяктуу болуп. Анан мен жок болчумун. Мен могу биздин служебный үйлөрүм алар. Ошолордун документтерин бүтүрүп госрегистр жүргөндө келет дагы тартып кетип атат. Аны түшүндүрүп бергенге жетишпейт, укпай койду. Анан жазам деди, мейли деп жазды. Бирок чыгарат деп ойлогон эмеспи. Бул средства массовой информацияга чыгарбай эле булар деген. Бирок ал чыгарбаса биз биякта ушундай көйгөй бар экенин билмеген эмеспиз да. Муну ошондой организация текшерип турат да постоянно. Омбудсмен аппараты текшерип бизди. Мен суроомо жооп ала алган жокмун дагы делечи. Эмне үчүн жатканын ошону айтып берейин.
булар общий палата жатат, общий тамак ичет, общий 4 мал тамак ичет, общий баняга эле барышат, баарын айттым. Бул жерде, ошо жерде мындай да, бул өзү билбейм, эмеге айтып берейин, өзү экскрементин өзүнөн чыккан эмени алат дагы шыбайт, бирөөнүн бетине шыбайт жүрөт, же стенага шыбайт, столго шыбайт, тамак ашып баарына шыбайт. Же болбосо экинчиси түшүп калган көрсө анысы ошонукун жеп коюшу мүмкүн. Айтып атпайм, эч нерсени түшүнбөйт, баягы буларда жевательный рефлекси сакталган, только жей берет. Эшикке чыккан топуракты ошону карап турабыз. Топуракты жей берет, чөптү да жей берет, кумду да сала берет оозуна. Ошол себептен булар тамак ичкенде өзүнчө ошол жерге временно кармалып турат. Биринчиси менен ичип бүткөндөн кийин экинчиси менен киришет. Анан ал жерде обычно кроваттарды коюп көргөнсүң мурда. Кроваттарга урулуп, баштары менен жарылып, өлүп кала жастап коркуп, ошондон кийин кроваттар да койбойт. Бул илгертен мурдагы эмелер убактарда ушинтип болгон да. Анан ошон үчүн ал жерге биз жерге палас салып туруп, эмелер матрас салып коебуз. Мурда случай болгондо бу жерде көп жыл иштегендер айтып берет. Ичешин непроходимость болгондо ичин ачканда ичинде вата чыккан дейт. Ошентип бөлгөн дейт да. Анан бул ватаны тытып жей берет. Ошон үчүн эмне койсок, тапочка, гелевый тапочканы ошондо бытыратып, майдалап өзү кийип жүргөндө. Кийимди бирөөнүкүн чече берет. Ошондук себептен жыланыч болгон. Кечээ күнү комиссия келген. Комиссия келгенде алар көзүнчө кийинип отургузганбыз. Жарым саат өтпөй. Алардын көзүнчө элеби же кандай? Жарым саат жок, алар биз эртең менен кийинтебиз. Ошол момалы комиссияны күткөн эмеспиз да, келип калды. Президентский администрациядан баштап, губернатордун эмесинен, администрациядан, областнойдон, мэрия, бүт акимият, силовой структура бүт келди. Ошолор келип көрүп, кийинип отурат го деди. Анан айттык, бул батты чечет азыр. Десек, алар баарын условияларын көрүп, тартып көрүп, анан айтты, оказывается, жанагы жерде туура эмес экен, чынында эле силерди жаман атты кылыптыр. Силер ушундай чыжоолор менен иштейт экенсиңер. Булар момундай абалын көргөндөн кийин анан эми ынандык деп фактылар подтверждетилген жок деп жазып кетишкен. Анан бияка жеткенде биз айттык, алардын ичинен колун жеп койгону бар, өзүнүн колун. Пальчиктери жок десек, ошондой да болобу, көрсөткүлө деди да. Жүрүңүз деп кайра барсак, жанагы кийинип отурганда чечинип алышыптыр. Айттык, мына көрдүңүздөр, мына жаңы эле кийинип отур эле, силер киргенде кайра мына жарым саатта жете элек дедим. Ошон үчүн анан кийин жана актыга ошонун фактылар эметилген жок деп. Анткени кийим жетиштүү. Кровать ашыгы менен бар. Жана жаткандар временно ошол жерде палас салынып турмак. Паласын айттым да, булар кой берет кечке. Матрастар жайылып турат эшикте. Күндө жайылат. Күндө ушу 66-нын 80-90% зара кылат. Түнү менен сийип чыгат. Матрастарын эми биз күндө алмаштыра албайбыз да. 2 жыл срок бар. Ага чейин списать эте албайбыз. Аларды жайып, кургатып кайра киргизет. Ошон үчүн ичи заң жыттанып турат. Жыт келип турат биринчиден. Анан тигилер матрасын жана паласын алмаштырып, прачкага алып кетет. Ордуна кайра алып келгенге нянькалар ошол убакта алмаштырганда коркушуптур да. Баарын көзүнчө алмаштырып атасыңар деп айтып, өздөрүн жоготуп, мен келип мына бүгүн кечээ оюнда келип уруштум. Силер преступление кылып аткан жоксуңар, уурдап аткан жоксуңар, же сабап аткан жоксуңар, өлтүрүп. Анын эмнесинен коркосуңар? Кылган жумуштарды кылып кое бергиле. Сиздер ошондо жана изолятор деп жазып. Изолятор эмес ал жөн эле бөлмө. Кандай? Обочолонгон бөлмө. Изолятор жок. Жок, изолятор жок. Бу жерде бүт комнаталар эле бирдей эле комнаталар. Просто айттык го, аерге эме кылганда күндүз көрүп, аерге койсок, өзүнчө отурса жерде. Эми аларды бирөөрүн түртүп жиберсе эле кулап чөт, араң басат баары. Анан башы менен уруп өлүп калса, эртең анда дагы айтат өлтүрүп койду деп. Мындай жардам аласыздарбы? Кандай жардамдар келип турат сиздерге мындай? Гуманитарный азыр көбүнчө эле мындай болуп атат да. Биздин элде түшүнүктөрү эми курсак ач деп дешпи. Курсагы биз 4 мал. Биздин жанагы 2022-жылы президенттин эмеси менен көтөрүлдү го, тамак аш нормасы. Азыр бизде ашыгы менен колбаса түрү, сырлардын түрү, рыбный день бар. Тоок нети болгон күнү бар. Ата күндө эт менен тамак 4 мал берилет. 30 октябрда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жайылдагы психикалык жактан жабыркаган кыз-келиндер кармалуучу социалдык стационарга комиссия жиберилгенин билдирген. Ал эми кыйноолорго каршы борбордун Чүй Бишкек боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Гүлбарчын Ормонбекова 29 октябрда кайрадан текшерүү менен барышканын, анда маселелер жоюлганын билдирди. Мисалы ошол жанагы мекемеге барганыңыздарда биринчи барганыбызда жана күтүүсүз болду деп, анан 6 аял жанагы кийими жарым кийимчен болуп отургандары, алар ошол жерде жашайт деп айтышты беле сиздерге, же жөн эле убактылуу кармалып турат деп айтышты беле? Жок, бул деген алар деген ошол убакта биздин балдарыбыздын кызматкерлеринин айтышына караганда, ошол убакта жанында турган медсестра, санитарлар түшүндүрмө бере албай коюшкан.
эмне себептен кармалып турган? Анткени биз ал жерде жашайт деген себеби бирден бир себеби жана чака турганы да, туалет катары колдонулган чакасы турду. Ошондуктан балдар өздөрү чечим чыгарышты. Бул деген значит көп убакыт кармалып атат бул комнатада. Так алардын андан кийинки барыбызда түшүндүрмөсүн сураганда булар айтыштı, алардын оорусуна карап, жанагындай өзү кийимин жеп коюп, шешектер жеп салып атат деп, биз деген убактылуу кармап аттык дейт да, дары ичип, жанагы түшкү тамакка чейин или же болбосо прогулкага чейин ушинтип мал менен кармап турабыз деди. Так түшүндүрмө бере алган жок. Ал комнатанын себеби эмнеде эле, кандай комната, эмне себептен ушундай мебели жок, эмне себептен так түшүндүрмө бере алышкан жок. Бирок биз өз көзүбүз менен көргөн соң, катаал мамиле болуп аткан соң, биз аны деген фиксация кылышыбыз керек. Стационардык мекеменин жетекчилиги бул жак жабык мекеме деп бизге тартууга уруксат берген жок. Антсе дагы биз камерасыз кирип көрүп чыгууга шарт түзүлдү. Бизге биз бул жерде жашагандардын тамактануучу жайын, мончосун, жашаган жаткан жерлерин, ошондой эле эс алуучу жайларын көрүп чыктык. Анда айрым бөлмөлөрүндө ремонт болгон, айрым бөлмөлөрү ремонтсуз. Негизинен 2 корпустан турат экен. Биринде абалы өтө начарлар жашаса, экинчисинде бир аз психикалык абалы туруктуу аялдар жашайт экен. Бул боюнча комиссия дагы жиберилип, азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Айсел Шамилова. Бизди акмалап туруңуз.